Кой бар. Кой гана. Кой мына. Кой. Жана эт ала турган болсоңор, халал эттер ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Кой бар деген биздин акебиз ачкан жакшы бул жерде чоң сарайча бар. Халал эттер сунуштайт. Уй дейсизби? Уй да бар. Мынаки уй. Уй да алсаңар болот. Уйдун эттери да халал. Ушул жерде союлуп сиздер үчүн сунушталмакчы. Айтка карата уйлардын да эттерин алсаңыздар болот. Арзан жана доставкасы бар. Барыңыздарды кой барга чакырабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана бул Маруся. Бунун аты Маруся экен, туугандар. Бул сүт берген улак экен. 2 литрден күнүгө сүт берет экен бул улак. Азыр саан экен. Буюрса орозо бүтсө, акебиз өзүм саап ичем деп турган кез, Азыр сүтүн не кылып атасыздар аны? Азыр сүтүн өзүбүз ичип атабыз. Өзүңүздөр ичип атасыздар. Балдар ичип атат. Машалла, жакшы. Туугандар, кимге улактын эчкинин сүтү керек болгон болсо деле кой барга келе бересиздер. Бери только сүт эле эмес, мурунку видеолордо да көргүзгөмүн, эсиңиздерде болсо, бул жакта сиздерде каалагандай койлор бар. Койлордун өзүңүздөр кичинекей козусунан баштап чоңуна чейин тандап, ушул жерден сойдуруп тазалатып алсаңыздар да болот. Туугандар, айт келатат, айтка карата койлорду сунуштайбыз. Мынакей биякта байкелерибиз да келип, мына момча эттер болуп алып кетип атат да. Мынакей биякта эчкини билесиздер, аркасынан сайт. Мына, бисмилла. Кетти. Сүттүн аппагын чыкканын карагылачы. Туугандар. Кимге бул улактын сүтү керек болгон болсо келе берет экенсиздер, туугандар. Анан биякта доставка 480ден, эгер өзү келип алып кетсе 450дөн, Туугандар, эми доставка менен 30 рубльдан качпай эле канча килограммдан өйдө жеткирип бересиздер? 10 килограммдан өйдө Москванын ичине любой жерге алып барып берет, туугандар. Мына этти көрүп атасыңар, өзү соёт ушул жерде, халал. Эң башкысы халал, туугандар. Азыр айтка карата этти кайдан алам деп атсаңар, мына ушул жерге келе бересиңер. Туугандар, биякта дагы азыр аттын кичекей пони деп коет, пони бар экен. Понини көрөлү. Биякты чоңойтуп коюптур, акебизчи. Мурда бияк кичинекей эле болчу, биякты чоңойтуп, койлорду көбөйтүп, байлап атат экен, койлор семиз болсун деп. Киши көбөйүптүр. Кадимкидей чарба бияк, мынакей. Койлорду көрүп атасыздар өзүңүздөр. Карагылачы мына семиз койлорду. Кана пони какта, пони. Мына койлор. Козулар менен экен булар. Козулуу койлорду бөлүп коюптур бияка атайын, Атайын бөлүп коюптур булар. Бияка да бар. Аз канча кой бар биякта общий? Көп эле экен, Көп эле кой бар экен, туугандар. Каалаган койду келип тандасаңар болот, Достор, мына пони жөнүндө менде өзү маалымат жок. Силерде кандай маалыматтар бар бул пони жөнүндө? Бул бизде өзү мындай көп деле кичинебизде көргөн эмеспиз. Кийин эле пайда болуп парктарда жетелеп калды. Кичинекей экен бул пони. Соёк десе пока арык болчу экен, эми семирип баштады дейт. Ким пони керек болсо да келе берсеңер болот, сатылат, туугандар. Семирип калыптыр го азыр, даяр болуп калыптыр согумга. Семиз Мынакей пони. Балдарыңарды алып келсеңер болот, ушу көрүп Кыргызстанды унутпай, мындай бир аз ата журтубузду эстеп, мал келди эстеп турганга келип, ушу жактан көргүзүп, койлорду көргүзүп, улактарды карматып, козуларды карматып кетсеңер болот, туугандар. Атакул акебиз айткандай, бул жакта кой көп турбайбы? Мына, туугандар, Москвада деле акелерибиз бизнести кылып атат. Сиздерге халал койлорду сунуштап атат. Андыктан башка жактан эт алгандан көрө ушул жерден уйдун, койдун этин алууга чакырам, туугандар, барыңыздар. Келе бересиздер. Навигаторго кой бар деп жазсаңыздар эле ушул жерге алып келет. Каалаган тандап алып аласыздар. Туугандар, мынакей. Мындай кылып койду тандайсыздар, тандагандай таразага тарс живой мойдон салат дагы. Ушу мойдон веси канча чыкса, ошого бересиздер дейинди.
Мына О, киши көп экен. Ассаламу алейкум. Gel. Sizlerden bir de birden apel koydum. Birden kırma. Мына туугандар ажаташ орозо айтка карата койлорду буйруса жакшы кылып атат. Мына туугандар жыш кой деген. Достор, мына биякта биз эле кыргыздар эле эмес, башка улутта байкелерибиз да келет экен, өзбек улутунда, тажик улутунда, андыктан келе бересиздер. Как, брат, давно покупаешь здесь, да? Да, здесь нормально, сами режет, там самый главный халал, бисмилля, Аллах Акбар, режет. Сегодня забираешь, да, Да. иншаллах, да? Ну там целый баран возьмем, завтра, иншаллах. На праздник, да? Да, Ураза Байрам. Понял. Еще по поводу намазхана говорили, да? Здесь намазхана есть, знаете, да? Нет. Здесь можно молитву читать, брат. Комната Здесь? для молитвы есть, да. Можете, если во время намаза придете, можете зайти, брат, да. сделать молитву. Давно уже покупаете? Какой раз приходишь? Ну вот каждый... Откуда с Узбекистана, брат? Я из Таджикистана. С Таджикистана? Откуда? Да. Колхозобод. Давай, Турон колхозавод, брат, можешь. Салам алейкум, привет передать, брат. Все, тугандар, келе Спасибо, бересиздер брат. бул жака.